Biz insan deymiz, adam deymiz. İnsan degende adamды düşünөбүз, adam degende insanды düşünөбүz. İnsan деген kim? Эки буту, эки колу бар, башы, көзү, оозу бар, мурду бар. Башка макулуктарга караганда акылы бар. Мына ушул инсан, адам. Аял да инсан, эркек да инсан. Биз мындай карайбыз, экөөнү тең инсан деп билебиз. Айрыкча азыркы учурда экөө бирдей жыныс болуп калды почти. Бирок Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат. Эркек таптакыр башка жаралган, аял таптакыр башка жаралган. Эркектин өзүнө жараша жаратылган Алла Тааладан берилген сыфаттар бар. Аял затына өзүнө хас берилген сыфаттар бар. Мына ошол Алла Тааланын берген сыфаттарын адам баласындагы бир гана аза мүчө болгон не тууралуу окумуштуулардын жүргүзгөн ачылышы, илимий ачылышынын негизинде экөөнүн мээси тууралуу сөз кетип атат. Аялдын мээси кандай жаралган, эркектин мээси кандай жаралган? Эркектин мээсине караганда аялдардын мээси 16% кичинекей жаралган. Эркектин мээсине караганда аялдын мээси чаканыраак. Ошондой эле эркектин жаратылышында эркектин денеси, сөөгү, эти, тамырлары, мээси, акылы, жыт туюму, сезими жана ошондой эле ишке туруктуулугу, сабырдуулугу, пикирди тезирээк топтолуш жактарынан жана оор жумуштарды жасоого эркек ыңгайлаштырып жаралган. Ал эми аял затынын денеси, эти, тамырлары, мээси, акылы, жыт сезими жана туюмдары назик, сезимтал жана мээримдүү болуп, аял затына ылайыкташылып жаратылган. Ошон үчүн шариятта талакты берүүнү, фатва берүүнү бул эркектерге буйруду. Эгерде талак берүү аялдарга берилип калган болсо, канча үй бүлө жөнөкөй себептер менен талкаланып, бузулуп кетет эле. А биз азыркы учурда жок. Эркек менен аял бирдей. Эркек эмнеге жөндөмдүү болсо, аял деле ошол нерсеге жөндөмдүү. Аял менен эркек бирдей эле болуш керек деген ой пикир, инсаний ой пикир менен аялдардын бардыгын эркек кылчу ишке аралаштырып, алардын мындайча айтканда генин дагы, гормондорун дагы бузуп бүттүк. Буну түшүнүш үчүн мен силерге жөнөкөй гана бир мисал келтирейин. Колуңарда бардыгыңарда сотка бар. Колуңарда бардыгыңарда сотка бар. Эгерде соткага маалымат келе берсе, аны сен өчүрүп тазалабасаң, телефонуңа ушунчалык нагрузка түшө турган болсо, телефонуң интернетти айланып тартпай калмак турсун, сүйлөшкөнгө жарабай калып атат. Себеби биз ал телефондун иштей турган акыбалынан көбүрөөк нагрузка берип койгондугубузга байланыштуу. Ал эми аялдар үчүн эртеден кечке ысык суукта туруп базарда иштеш, ата буба тааныбаган чет мамлекет Россияларга барып
жолдогу кыйынчылыктарды, таможнядагы кыйынчылыктарды, алды саттыдагы кыйынчылыктардын баардыгын көтөрүп, анан кийин эркектерге үй алып бериш, эркектерге машина алып бериш, эркектерди кийиндириш, ичиндириш кызматы аялдарга жүктөлгөн эмес экен туугандар. Ошол нерсени бузгандыгы үчүн азыркы биздин жашоодогу акыбал келип чыгып атат. Азыркы убактагы акыбал келип чыгып атат. Бул аялдарга Алла Таала назиктик жана сабырдуулук, ошондой эле бала төрөш жана баланы багып чоңойтуш, балага тарбия бериш милдети эркектин сыртта иштеп жүргөн кызматына караганда бул оорураак кызмат тасыларым. Бул оорураак кызмат. Ошондой эле мына Алла Таала айтып коюп атабы, мына Кур'ан-ы Каримде айтты, ошолорду жаратты, жөнөттү. Биз Алла Тааланын мыйзамын бузгандыгыбыз үчүн көптөгөн сыноорго туш келип калып жатабыз.